Men tegi dос баларым үш жака чыгып кетти. Мен аларга телефонун жазып койдум. Мен чыга албайм, мен бу жерде болуп калам, силер экөөң отуруп кете бергиле. Деген алар рахман экелердин аягына чейин отурдум. Анан кафе жабыла турган болуп калды. Официант келип жаап атабыз. Жаап атасыңарбы деп калды. Отургусу келип калышты. Анда башка жак бир жерге отурбайлыбы десем, шеп айтып калды, рахман кетип калды. Анда жеңең китап коелу деди. Макул, анан сыртка чыктык. Ошондо машинамды жаңы алгам. Анан жаңы эшикке чыгып, кайсы машинадан? Мунуну алдым шеп. Молодец деди. Жамбыл берке деди. Чагы отуруп мен машинамды көрүп, муну экинчи результатым деди. Экөө кат кылып күлүп эле. Анан жеңени алып бардык, таштадык. Кафеге келип отурдук. Түнкү саат 4 чейин отурдук. Жамбыл эке кетти. Мен 4төн чыгып алып анан Рахман экенин үйүнө алып барып таштасам, үйгө эле жатып албайсың деди. Гостиницага жатан аяк номер алып койгом. Баптыр, макул деди. Анан эртең чай ичели бир жерден дедим. Обед кыласың, макул. Эрте саат 11лерде анан бардым. Бүү жана турецкий магазиндер бар да, бутиктер бар. Анагайды эртип келип анан шерге алып келип анан футболка, спортивка, үстү менен кепка кылып, кроссовка кылып, майда иштер кылып, муну кийингем мен концерт немесине кийип коем. Анан кийгизем. Ал кишинин ушундай нерсеси борчу. Сүйүнгөнү, мындай кубанганычы билдирип койчу да. Жаш бала окшолону колдоңдо эле мынча билинип калчу. Чай ичелем экөөбүз бир жерге бардык. Анан экөөбүз машинада келет анан. Жакын агай ушинтип айтканда мага. Адамга да дейт, таарынычка караганда сагыныч өтө жаман нерсе да балам деди да. Бирөөгө таарынган болсоң акмак экенсиң, бетиң жок экен, уятың жок экен деп айтып аласың деди да. А сагынычты эчтеке кыла албайсың деди. Таарынычка караганда сагынычтын эмеси өтө чоң депчи. А көрсө айкыш действительно сагынган экен да, сагынып калган экен. Чыгып барат анан кагаз эмесинин папкасын алып чыгып, кагаздарды алып, сатирлар менен ойнош керек экен. Ойногонго бара жок, мен өзүм бошобойм, ойношулар деди. Берди анан концерт бүтүрүп балдарды жөнөтүп коюп, экөөбүз алайга кеттик. 3 күн жүрүп анан бир концертти жазып анан ошондон кайра неметип кетти да. Ошол эле учурда мен экөө эле иштеп жүргөндө адамдар ушундай да. Рахман агайдын колунда жүргөн балдар мен тууралуу сөз кылат экен да. Сыңар эке мынча болот эле, антпей деп, минтпей деп. Буну Каныбек айтпай. Улам эле келип алып атама дейт, мындай андай деп сиз тууралуу айтат дейт. Атам же о деп койбойт дейт, же жок деп койбойт дейт. Анан Каныбек өзү чыдай албай бир күн айтып, силер о Тынар акеме атама эмне деп айтсаңар деле ал баары Тынар акем жакшы көрөт ал. Набуру силер ушу Тынар акени жаман деп жаман көрүнүп каласыңар атама. Ал силер эмне дегениңер деле бар, аны жакшы көрөт деп айттым аке деп кийин айтып жүрөт. Аны айтканда эле кийин Рахман аке көз табышып кайра ажырашпай иштешип калгандан кийин тигилер забартам алып кетти да. Пендесиң да, адашасың да, адашуучубуз да.